Бүгін Қырғызстан жылдызы теле долбоору нарында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган Улуттук теле радио берүү корпорациясы менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргелешкен бул долбоор алыскы аймактагы жаштарга дем берип, алардын чыгармачылыгын арттыруу максатын көздөйт. Анда эмесе бүгүн Теңир тоодо ким жылдыз? Чогуу көрөбүз. Бири-биринен кубулжуган үнү, аткаруу стили, сахнадагы энергиясы менен өзгөчөлөнгөн жаш таланттар. Ар бири өлкөгө таанылсам, Кыргызстандын жылдызы болсум деген кыялын орундатуу үчүн мында келген. Андыктан калыстардын алдына чыкканча толкундануу менен чыгармаларын улам кайталап жатышты. Алардын катарында Камис Сарафтагы бар. Ал учурда Борбор калаадагы музыкалык окуу жайлардын биринде студент. Долбоорго өзүнүн кичимекени Нарын жергесинен катышууну туура көрүп, тандоо туруна келген. Элге таанылганыбызга, талантыбызды көрсөткөнгө, ошолорго аябай чоң жардам берет. Ушундай долбоорлор көп болсо деген ойдобуз. Бүгүнкү долбоорго мен 2 чыгарма менен келдим. John Legend'in All of Me деген мировой хит менен, анан кыргызча азыр чалекир, буюрса аны аткаруудан көрөсүздөр. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата республикалык масштабта уюштурулуп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагына 7 дубандан тең таланттуу жаштар тандалып келе жатат. Максат эл ичинде катылуу жаткан таланттардын чыгармачылыгына колдоо көрсөтүү. Негизи таланттар облустарда аябай көп экен. Бирок мурда караганда бир мындай кичине азайып бараткандай сезилди мага. Жалпысынан бул 5-областта. Эгерде мурда 2005-2010 жылдар бардык жаштар ырчы болгон деп көп унутулса, азыр ошол кичине азайып калганы байкалып атат. Бирок ушундай конкурстар, мындай жаңы нерселер, ушул жакка катышат элем, ушул жактан аркылуу чыгат элем деген ушундай конкурстар көбүрөөк болсо, менимче кызыгуу да көбөйүп, кийинки жылдар мындан да көп келет деген ишеничтемин. Телесынактын жобосу боюнча катышуучулар вокалдык жөндөмгө, теле келишимдүүлүккө ээ болуп, кыргыз жана чет тилинде 2 чыгарма аткарышы керек. Дээрлик 5 саатка созулган сынактын жыйынтыгында калыстар тобу бир чечимге келип, Нарындын мыктысын тандашты. Биз сенден үмүт кылабыз, келечекте жакшы таланттууларга ишенебиз. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, ошентип биз күткөн убакыт дагы келди. Калыстардын чечими менен ошентип катышуучулардын эң мыктысы тандалды. Ошондой эле Теңир тоонун жылдызы дагы аныкталды. Ал бүгүнкү катышуучу Нурмухаммат. Нурмухаммат, куттуктайм. Чоң рахмат. Мана эң жакшы. Мына сон өтө сон болуп атат. Өтө сүрдөп атам десем да жаңылышпайм. Буга чейин чыгып жүргөнсүңбү, анан кандай толкундоолор болду? Ооба, негизи көптөн конкурстарга катыштык, буюрса не только ушундай республиканский, международный конкурстарга да катышып келдик, буюрса ийгиликтерди көрсөттүк ал жактан дагы. Алдыда буюрса катуу аракеттенебиз, күн сайын репетиция кылабыз, көп ошо даярданып, өзүмө ишенип буюрса утам деген. Ал эми катышуучулардын жөндөмүнө тажрыйбалуу музыка чеберлери дыккат калыстык кылып, таланты менен өзүн сахнада алып жүрүү маданиятына өзгөчө көңүл бурушту. Мындай долбоордун байма-бай өткөрүлүп турушу алыскы аймактагы жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болоорун белгилешет. Биздин да учубуз кур эмес экен. Аягында 3 калды, 2 болсо дагы экинчи конкурска калды. Бирөө болсо биринчи Нурмухаммедти өткөрдүк. Анткени дээринде бар экен, таланты аябай эмеси күчтүү экен. Памяти күчтүү экен, бүт бардыгын соскондагы эмеден таанычтан чыкпайт. Бүт бары модуляцияга сонун экен. Кыскасы эч кандай эчеге деп баа кое албай калдык. Жеңишке жеткен Нурмухаммат эми күз айларында өтүүчү республикалык сынакта Нарындын намысын коргойт. Телесынактын тандоо туру 1 айдан бери жүрүп жатат. Буга чейин Ош шаары жана Ош облусу, Жалал-Абад, Талас, Баткен облустарында өткөрүлгөн. Алдыда Ысык көл, Чүй жана Бишкек шаарында таланттар тандалат. Улуттук 1 канал менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргелешип өткөрүп жаткан Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык телесынагына 7 облустан жана Ош менен Бишкек шаарларынан болуп жалпы 9 катышуучу тандалат. Сынактын баш байгеси 500 000 сом. Жазгул Усубалиева, Жеңиш Абылдаев, Нарын жаңылыктары.